Номер 18 Алишер Наваи атындагы мектеп-лицейи. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Келгиле жагымдуу маанай түзүп алалы. Салам айтып баарыбыз саламдашып алалык. Дептер, калем даярдап, сабакка көңүл буралык. Анда эмесе балдарым, сабакка кандай даярдык? Азаматсыңар балдар. Силер эң мыкты сабактарга даярдангансыңар деп ишенем. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү өтүлүүчү жаңы тема жатыш жөнөмөсү. Сабактын максаты жатыш жөнөмөсү боюнча түшүнүк алып, ага карата көнүгүүлөрдү иштешет. Таза, сулуу элементи менен жазсаңар, суроолорго так жооп берет. Адептүү жүрүш-турушка ээ болосуңар. Жатыш жөнөмөсүндөгү зат атоочтор кыймыл-аракеттин каерде болгонун, заттын кимде, эмнеде экендигин, ордун билдирет. Кимде, эмнеде, каерде деген суроолорго жооп берет. Балдар, эске сала кетейин. Жатыш жөнөмөсүнүн суроолору булар: кимде, эмнеде, каерде жана кыймыл-аракеттин каерде болгонун, заттын кимде, эмнеде экендигин, ордун билдирет. Бул жатыш жөнөмөсүндөгү зат атоочтор. Жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсү да. Да мүчөсү уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, назикте, чөнтөктө, айылда, жолдо. Бул сөздөрүбүздүн бардыгы жатыш жөнөмөсүндөгү сөздөр. Кимде? Назикте. Назик бул сөздүн уңгусу, ал эми те жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсүнүн өзгөргөн түрү. Айылда. Каерде? Айылда. Айыл бул сөздүн уңгусу, ал эми да жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсү. Андан ары дагы сүйлөм ичинде мисал келтирели. Мисалы, Айназик мектепте жакшы окуйт. Мында жатыш жөнөмөсүндөгү сөз бул мектепте. Мектеп бул сөздүн уңгусу, ал эми те жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсүнүн өзгөргөн түрү. Асанда жаңы жылга карата эжесине белек бар. Кимде жаңы жылга карата эжесине белек бар? Асанда. Демек, жатыш жөнөмөсүндөгү сөз бул асанда. Асан бул сөздүн уңгусу, ал эми да жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсү. Андан ары балдар, көнүгүүлөрдү иштеп баштайбыз. Бүгүн силер менен Аяз атадан кат текстинин 2 бөлүгү менен таанышып, мына ушул текст боюнча көнүгүүлөрдү аткарабыз. Сөзсүз түрдө көнүгүүнү өз алдыңарча окуп чыккыла жана маалыматтарды алгыла. Демек, биринчи көнүгүү. Биринчи көнүгүүдө балдар тексттеги окуяны, каармандарды, окуя болгон жерди жана мезгилди айтып бересиңер. Бул албетте ОЗЕКИ балдар. Окуя кайсыл жерде болгону жана кайсыл мезгилди камтыйт экенин текстти окуган соң ОЗЕКИ айтып бересиңер. Экинчи көнүгүү балдар. Экинчи көнүгүүдө тексттен жатыш жөнөмөсүндө турган сөздөрү бар сүйлөмдөрдү таап көчүрүп жазгыла. Демек, тексттен жатыш жөнөмөсүндө турган сөздөрү бар сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар. Мисалы, катта минтип жазыптыр. Бул тексттин ичиндеги сүйлөм. Мында жатыш жөнөмөсүндөгү сөз бул катта. Кат бул сөздүн уңгусу, ал эми та жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсүнүн өзгөргөн түрү. Эмнеде минтип жазыптыр? Катта. Андан ары өз алдыңарча экинчи көнүгүүнү толуктап жазасыңар. Үчүнчү көнүгүү. Жаңылмашта жатка айткыла, асты сызылган сөздөргө суроо берип, кайсы жөнөмөдө тураарын аныктагыла. Демек, асты сызылган сөздөр булар сабакта, тамакта, каякта деген сөздөрүбүз экен. Өз алдыңарча суроолорду бересиңер жана кайсы жөнөмөдө тургандыгын байкайсыңар. Балдар, төртүнчү көнүгүү. Жатыш жөнөмөсүнүн бардык түрү боюнча мисалдарды жазгыла.
Мында жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсү да, до, де, дө, та, те, то, тө. Буларга мисалдарды келтиргенбиз. Мисалы, до мүчөсүнө тоодо. То бул сөздүн оңгусу, ал эми до жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсү. Де мүчөсүнө. Мисалы, энеде. Ал эми те мүчөсүнө китепте. Эмнеде берилген? Китепте. Китеп бул сөздүн оңгусу, ал эми те жатыш жөнөмөсүнүн мүчөсү. Анда балдар, үйгө тапшырма 5-көнүгү. Бүгүнкү сабактар жыйынтыкталды. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.